Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ошол аалам өзү түбөлүктүү. Адам дагы ошо жаны түбөлүктүү. Аалам өзү учурчак менен жашайт. Аалам учурчак менен жашагандан кийин ошо азыр ааламдык жашоодо адам убакытты жоюп учурчак менен жашагандыктан адам ошо ааламдык түшүнүк менен жашаган адам. Бул дагы түбөлүктүү. Демек, учурчак менен жашаган адам ошо күнү түнү ою басса турса дагы ошо көктө болгондуктан, улуулукта болгондуктан, акылдуу адам деп кимди айтабыз делгенде жаңы доордо ошо аяндуу адамды айтабыз. Түш аянга караган жок эле дегенде. Анысы кандай ушул учурчак менен жашап, күнү түнү кызматыңыздарда көктөн буйрулган кыргызды ойготуучу, адамзатты ушу эски доордон, өлүмдөн, пендечиликтен куткаруучу Арыстан Алай Абдылдаев сиздердин кызматыңыздарда. Мына азыр жалпы түшүнүк бар адамзатта. Оор акыбал, кыйынчылык, мамлекеттер аралык мындай пикир келишпестик, экономикалык жактан кадимкидей согуш, бир убактарда жан дүйнөсү жарды бизнесмендер деле бирин бири өлтүрткөн, бирине бири заказ кылган, биринин жолун бири торогон, мурунку замандарда деле ушундай нерсе болгон. Бийлик талашкан, жер талашкан, байлык талашкан, ал кезде эми ачыктан кылыч көтөрүп согушкандар. Азыр дагы ошол экономикалык согуш болуп атат. Кадимкидей эле ошо өнбөсүн депси, эмне жол менен болсо дагы башка мамлекетти басып туруу. Ошо алы бар деген мамлекет, аты бар деген мамлекеттердин. Бул эмне дегендик? Бул адамдын такыр эле бир мамлекеттин, адамзаттын бир туңгуюкка такалуусу деген түшүнүк. Жол таппай калгандан анан бирөөнүн жолун тороп атат. Байлыгы жок болсо анан бирөөнүн байлыгын ашыгып атат. Ошо кен байлыгы бар жерди басып алгысы келип атат. Дүйнөнү бийлегиси келип атат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мына ушундай мезгилде адамзат акылы менен ойлоп чыккан мыйзамдары, саясаты, каражаты, курал жаптыгы адамзатка ажал азап алып келип калган кезде, адамдын акылы ушуга гана такалгандыктан, ушу техника өнүктүк, жеттик деген жерге, тетирисинче бир тозок жашоого, азап жашоого такалгандан Кудай, көк асман ээси, теңир, аалам, кыргыз элинин деги эле жан дүйнөсү, көңүлү, жүрөгү, ниети, пейили жакшы, таза, ошо Кудайга жакын, жөнөкөй, карапайым, касиеттүү болгондуктан кыргыз элине бирөөлөргө байланыш берип жаздыртып, бирөөлөргө ал ишти аткартып, илими менен ишенимин, керемет сыйкырын, отун, теңирдин оту берилет дейт. Энергиясын берип, мына ошо кыргыз бүгүнкү күндө дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берип атат. Дагы ушул жакшы түшүнүш үчүн доор алмашты деп атат. Жаңы доор башталды дейт. Алтын доор деген атты айтылып жүрөт, мисалга.
көпчүлүк түшүнүп түшүнбөй сүйлөп атат. Жаңы доордо мынтип жашашыбыз керек экен, алтын доор мындай экен деп түшүнүп түшүнбөй. Анан ушул door алмашкан кезде ар бир доордун дагы өзүнүн бир саясаты, өзүнүн бир конституциясы, идеологиясы, керек болсо ушу менталитети болот экен. Же болбосо адам эволюциялык жол менен өсүп, өнүгүп, гени сөөгү жетилгенде дагы бир энергия деген астыда door бар экен. Энергия деген бул аалам, энергия деген бул чындык. Ошондуктан мына кыргыз элине ар бир адамдын ушул жашоого жаралуу максаты бар. Жоопкер. Ошо бир улут техниканы ойлоп тапса, бир улут ошо светтиби, газдыбы жашоону жеңилдетсе, ойлоп таап. Мисалы биз бала кезде жайлоодо чоңойгондо аякта отун жок, свет жок, газ жок. Ошо кичине күн тийип калса, короодогу коропону шыпырып жеңелерибиз биз. Анан сапырып, үйүп коюп, анан түн ичинде ошо бир киши келсе дагы бир тайжик коропону отко үйүп, тамызып, бир чөгүн чайды кайнатып, ага бир жарым саат кеткен кайнаш үчүн. Түйшүк. Азыр ал бир чайнек чайды 2 мүнөттө тефаль дейбизби, газбы кайнатып койгонго болуп атат. Мына ошентип өзү бейишке жакындап келди. Түйшүктөн куткарып келди. Андан мурунку турмушта андан да оор болгон да. Жамбагуу. Мына ошентип бир улуттар ошону жасап келген кезде, анан эми ушу бейиште жашоо үчүн кыргыз дагы бир жол таап бериш керек болду. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мынау ар бир доордун улуу